Түшкү жаңылыктар студияда Елена Черномазова, саламатсыздарбы. Аксы окуясына 15 жыл толду. 2002 жылы 17 мартта Аксыда кыргыз жеринин бүтүндүгү, акыйкаттык үчүн үй бүлөлүк, тоталитардык башкаруу каршы жөө жүрүшкө чыккан элге бийлик ок атып, 6 киши курман болгон. Президент Алмазбек Атамбаев Аксы окуясынын курмандыктарын эскерди. Өлкө башчы бүгүн Бишкекте 2002 жылдагы Аксы жана 2010 жылы апрель окуясында курман болгондордун элисине орнотулган эстеликке гүл чамбар койду. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалымат кызматы билдирди. Бул азем 2002 жылы 17 мартта Жалал Абад облусунун Аксы районундагы Баспиек айылында болгон каргаша окуялардын 15 жылдыгына арналды. Президент Алмазбек Атамбаевдин Аксы окуясынын 15 жылдыгына байланыштуу кайрылуу жасады. Анда мындай деп айтылат. Урматтуу мекендештер, мындан 15 жыл мурда Аксы деген ат Кыргызстанды бүт дүйнөгө дөңгөрөткөн. Эркиндик, адилеттик үчүн керек болсо жан аябай күрөшүү керек экендигин аксылык баатырлар өз өмүрүн берип көрсөткөн. Аксылыктар кыргыздардын байыркы замандан берки түгөнгөн сайын түтөп, кырылган сайын күчөгөн эр көкүрөк эл экенин эске салган. Эркиндик, адилеттик, намыс деген дөөлөттөр каныбыздан эч качан кетпей турганын эске салган. Аксы окуясы болбосо март 2005 жана апрель 2010 революциялары болмок эмес. Бул үч окуя эгемен Кыргызстандын демократия жолундагы жаңы коом, жаңы мамлекет куруу жолундагы эң оор, бирок эң маанилүү үч ашуусу болгон. Бүгүн баарыбыз адилеттик, чындык үчүн өмүр берген эр азаматтар Эркиналы Четинбаевди, Кадыркул Сапаралиевди, Медетбек Бекмуратовду, Сатынбай Үркүнбаевди, Советбек Тагаевди, Элдияр Үмөталиевди эскерип, эстелигине таазим этебиз. Аксылыктарды колдоп, ачкачылык жарыялап, каза тапкан бишкектик Шералы Назаркуловду эскеребиз. Алардын жаткан жери жаннат болсун. Мындан 15 жыл мурда канкур бийликтин огунан жарадар болгон, таягынан запкы жеген эр азаматтарга таазим этебиз. Урматтуу мекендештерим, Аксы окуясы кыргыз элинин намысын ойготту. Кыргыздын тарыхын башка нукка бурду. Бийлик элди өзү билгендей бийлөөгө, каалагандай калчап курдоого кыргыздар жол бербей тургандыгын көргөздү. Тилекке каршы Аксы окуясы кийинки бийликтерге сабак болгон жок. Ошондуктан 2005 жылы 24 мартта, 2010 жылы 7 апрелде элибиз эки жолку үй бүлөлүк кландык бийликти күч менен кулатууга аргасыз болду. Урматтуу мекендештер, азыр кыргыз эли Кыргызстан башка. Биз соңку тарыхыбыздын эң оор үч ашуусун аштык, сыноолорун жеңдик. Мындан ары биз баарлап жерге бизге жаратман, билимдүү, акылдуу, коомду курабыз деп ишенем. Анткени кыргыз эли тереңде жаткан бай маданий дараметин, бекем руханий күчүн тапты. Кандай гана оорчулуктар болбосун, жеңе аларыбызга, өз күчүбүзгө ишендик. Намыскөй, ийгиликтүү, патриот жарандар катмары жаралды. Бир сөз менен айтканда, өсүп өнгөн, бакубат өлкө курууга негиз түзүлдү. Көптөгөн көрсөткүчтөр боюнча өлкөбүздүн башкаларга караганда алдыга озгону буга далил. Буга чейин элибиз каарман, намыскөй сапаттар менен көптү таңдандырса, эми жоктон барды жасаган, ийкемдүү, технологиялык жетишкендиктерди бат өздөштүргөн касиеттери менен таңдандырып жатат. Эгер 15 жыл мурда сырттан изилдөөчүлөр, журналисттер Кыргызстанга Аксыга тополоңдорду көргөнү, жазганы келишсе, эми Аксыга Мээниткеч жана Меймандос элин, Сары Челек, Падыш Ата сыяктуу керемет жерлерин, адам буту баса элек чытырман токойлорун, айтылуу кара өрүк бактарын көргөнү келип жатат. Аксы жергеси жыл өткөн сайын таанылгыс болуп өзгөрүүдө. Аксы эле эмес, бүт өлкөбүз өзгөрүп, өнүгүп жатат. Ажайып жаратылышыбыз, көчмөндөр маданияты менен салттарынын жанданышы дүйнөнүн көңүлүн бурду. Эл аралык рейтингдер боюнча Кыргызстан туристтер сөзсүз келип көрүүгө сунушталган дүйнөдөгү 10 өлкөнүн катарына кирди. Эми биз кыргыз керемети менен баарын таңдандырабыз. Бардыгыңыздарга аманчылык, жакшылыктарды каалайм. Жараткан элибизге ынтымак, жерге бизге тынчтык менен береке берсин. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков президенттик аппараттын жетекчиси Сапар Исаков Баспиекке барып, каргашалуу Аксы окуясын эскеришти. Сапар Исаков президенттин кайрылуусун окуп, иш-чара соңунда Куран түшүрүлдү. Эскерте кетсек, 2002 жылы Аксыда нааразычылык акциялар өтүп, 6 адам каза болгон. Ошол кезде Аксы эли адилеттик үчүн бийликке катуу айбат көрсөткөн. Колунда куралы жок болгон менен, бирок жүрөгүндө жалыны, жүзүндө айбаты бар
жигиттер өлімге тик қарап, ошол кездегі билікті селт еттірген. Біз элесин ескеріп жатқан балдар сыртқы дұшманның қолынан емес, ошондогу биликтин колунан каза тапкан. Мына кээ-бирлер айтып атат, демократияны кантип курат, демократияны курууга оңойлого депчи. Бирок бул андай эмес да. Демократия, эркиндик, эгемендик силер баарыңар билесиңер. Көбүнө караганда силер билесиңер. Бул асмандан эч качан түшпөйт. Биздин жаңы тарыхыбызда. Бул байлыкты силер сактап калдыңар. Урматтуу аксылык агайын туугандар. Аксы окуясында каза болгондорду төрага Чыныбай Турсунбеков баштаган жогорку кеңештин депутаттары дагы эскеришти. 15 жыл мурда болуп өткөн кандуу окуяда каза болгондордун урматына арнап 2002 жылдагы Аксы жана 2010 жылдагы Апрель окуяларынын курмандыктары үчүн Ала Тоо аянтта орнотулган эстеликке гүл чамбарларды көштү. Узарбек Жылкыбаев өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалды. Бул тууралуу жарлыкка премьер-министр Сооронбай Жээнбеков кол койду. Узарбек Жылкыбаев буга чейин жогорку кеңештин КСДП фракциянын депутаты болгон. Ал эми Ысык Көл облусунун буга чейин Аскат Акибаев жетектеп келген. Сот тутумунда аткарылып жаткан иштердин ачык болушу сотторго карата элдин ишенимин арттырат. Жогорку сотто маалымат айында аткарылып жаткан иштер талкууланды. 2013 жылы сот Чекит KG сайты ачылып, интернет барагына өлкөдөгү судьялар кабыл алынган чечимдер жана соттук актылар жайгаштырылып келет. Бул сайтка ар бир жаран кирип маалымат алууга укуктуу. Ошондой эле жогорку окуу жайлардагы юридикалык окуу жайдын студенттери окуу куралары катары пайдаланса болот. Өлкөдө жалпы 73 сот имараты бар болсо, ушул күнгө чейин 63 тармагы сайтка кошулган. Сот тармагындагы ачыктыкты камсыздоо сот тармагын реформалоонун алкагында жасалган иштин бири. Бул сайт аркылуу коомчулуктагы ар бир судьянын ишмердүүлүгүнө баа бере алат. Анын сапатына, эффективдүүлүгүнө дагы ошону менен бирге дагы мына сот системада акыркы күндөрү көп эле айтылат, коррупция бар деп. Ал эми ушул сайт сот системадагы коррупцияга дагы бөгөт коет. Кытай Эл Республикасынын өкмөтү тарабынан кайтарымсыз гранттын эсебинен Ош шаарынын Актилек кичи районунда 150 бейтапка ылайыкташкан оорукана курулуп жатат. Ош комплекстик оорукана долбоорунун сметалык баасы 25 миллион АКШ доллары же 1 миллиард 800 миллион сомго жакын акча каражатын түзөт. 3 кабаттан турган курулуштун жалпы аянты 12.500 чарчы метр аянтка жакын. Адистердин пикиринде күнүнө 200 бейтапты кабыл алууга мүмкүнчүлүгү бар бул оорукана бардык заманбап медициналык жабдыктар менен дагы камсыз болот. Мындан сырткары оорукана тез жардам унаалары менен да камсыздандырылат. Негизги курулуучу имаратка амбулаториялык, стационардык бөлмөлөр, илимий изилдөө кеңси кирет. Курулуш 9 балдык жер титирөөгө туруштук бере ала тургандыгын курулуш ишин жүргүзүп жаткан компаниянын өкүлдөрү билдирүүдө. Объект курулуш ишин 2016 жылдын август айында баштаган. Бул убакыт аралыгында биз курулуштун алгачкы пайдубалдарын түптөп, негизги тирөөчтөрүн тургузганга жетиштик. Апрелден тартып иш кызуу темпте жүрө баштайт. Курулуштун мөөнөтү болсо 2018 жылы аяктайт. Ар бир үй бүлө бекем болсо мамлекет күчтүү болот. Кыргыз айымдары коомдогу өлкөдөгү саясий тууруктулуктун сакталышына жана улуттар ортосундагы ынтымакты бекемдөөгө опол тоодо эмгек өтөп келет. Мындай пикирлер бүгүн Ошто өткөн Аялзат дүйнөнү сактайт аталышындагы иш-чарада айтылды. Ыйман адеп жана маданият жылына жана алдыдагы Ноорус майрамын утурлай уюшулган саамалыкка Ош аймагындагы баатыр энелер, коомго эмгек сиңген активист айымдар чакырылган. Бул
жолу Ала-Тоо айымдары коомдук экологиялык кыймылы президент тарабынан жарыяланган жылдын урматына карата Уркуя жана үлгүлүү үй бүлө медалын чыгарды. Башкы максат мамлекеттин өнүгүшүнө салым кошкон айымдарга өз учурунда урмат сый көрсөтүү. Ош шаары менен Ош облусунун аймагындагы 100 айым, Ала-Тоо айымы, Уркуя, үлгүлүү үй бүлө медалдары жана каныкей ордендери менен сыйланды. Иш-чара республиканын бардык аймактарында өткөрүлөт. Аталган кыймылга быйыл 7 жыл толду. Сиздер жаңылыктардын түшкү топтом менен тааныштыңыздар. Саламатта калыңыздар.